19-ноябрда Бишкектеги Калыс Ордо конушунун тургуну келинчеги ооруп жатканда жардамга келген тез жардам кызматынын дарыгерин сабап салды. Чырдын келип чыгуусуна саат 23:50 чакыртылган дарыгерлердин 1 саат 19 мүнөт кечигип келүүсү түрткү болгон. Тез жардам кызматынын башкы дарыгери Искендер Шаяхметовдун айтымында, алардын мындай көңүл коштугуна бейтаптын күйөөсү нааразы болуп кол көтөрүүгө барган. Окуя болгон жерге чакыртылган милиция кызматы экөөнү тең наркология бөлүмүнөн текшерүүдөн өткөрүп, жыйынтыгында тургун мас абалда болгону аныкталган. Кийин эки тарап тең 1-Май райондук милициясына арыз жазып, факты боюнча кылмыш жаза кодексинин бейбаштык беренеси менен кылмыш иши козголду. Бирок Шаяхметов белгилегендей, окуя муну менен эле бүтүп калган эмес. Анын айтымында, милиция кызматы диспетчерлерге чалып, чыр-чатакка дарыгерлер күнөөлүү экенин билдирген. Бишкек шаардык милициясы нөмөттөгү кызматкер болгону абалды тактоо иретинде диспетчерге байланышып, тез жардам дарекке кеч барганын айтканын билдирди.